21 май күнү Жалал Абад областынан Сузак районунда акшынан USAID эл аралык уюмунун жардамында кайрадан оңдолуп түзүлгөн ЗАГС жана паспорт столунун ачылыш аземи болду. Иш-чарага айыл өкмөтүнүн кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар катышты. Бул мекеменин ачылып алгачкы иш күнүндө эле жакшы жашаан болду. Анда кыргыз-өзбек улутунан баш кошуп жаткан жаш үй бүлөнүн документтери расмий каттоодон өттү. 21 май 2013 жылы сиздерди Сузак районундагы Бакыт үйүнө кош келиңиздер дейбиз. Бул күнү Кыргыз Республикасынын жарандары Бакиров Чулюй Кадиржанович менен Юсупова Рана Абдусаитовнанын никесин салтанаттуу түрдө каттоо аземин ачык деп жарыялайм. Кыргыз жигити Чолпонбай менен өзбек кызы Рано эки улуттун ортосундагы мамилени дагы бекемдеп жаткандыктары үчүн абдан кубанычта. Алар бири-биринин сүйүүсүнө эки тараптын тең ата-энеси каршы чыккан эмес. Ошондуктан алардын баш кошуу тою ушул жерде башталып отурат. Аябай курсаммын. Ушундай ЗАГС алганыма сүйүнүп аябай. Ушундай болуп турсун. Жакшы күнөргө ушундай боло берели, анан ошо шаарда таанышып, бири-бирибизди таанышып, анан ошо менен бактылуубуз. USAID-тин өткөл мезгилдеги демилгелер программасы ЗАГС бөлүмүн оңдоп түзөөдөн өткөрүү менен бирге райондун 4 паспорт столун керектүү имараттар менен камсыз кылды. Ал эки офис 250 000 адамга кызмат көрсөтөт. USAID-тин көмөгү менен оңдолгон ЗАГС бөлүмүнүн имаратында иштөө кызматкерлерибиз үчүн да жакшы болуп калды. Мен ойлойм, эли бизге паспорт алуудагы мындан ары жеңилдейт деп. Керектүү меректер, компьютерлер, сканерлердин келиши да биздин ишибизди жеңилдетти. Копировальная техника, факсовая. 2010 жылдагы июнь окуяларынан кийин Сузак районундагы ЗАГС бөлүмү дагы жабыркаган. Жоголгон документтерди кайра калыбына келтирүү үчүн мекеме кызматкерлери дем алышсыз иштешкен. Ал убактарда көп кыйынчылыктарга дуушар болгонбуз дейт ЗАГС бөлүмүнүн кызматкери Тамара Салиева. В такие времена были утеряны очень много документов. Буга чейин көп документтер жоголуп кеткен эле. Биз ошол кездери дем алышсыз иштөөгө да туура келген. Аябай кыйналганбыз. Анда биздин жумушчу каналарыбыз дагы аз болчу. Мурда 2 кана бар эле. Анда 5 кызматкерибиз иштөөчү. Кышта баарыбыз ошол канада иштедик. USAID-тин жардамына абдан кубанычтабыз. Ал эле эмес, Сузак районунун эли да курсант болушту. Элге кызмат кылууга эми баардык шарттар түзүлдү. Эми биз жакшылап иштешибиз керек. Благодаря мы сегодня очень рады. Не только работники ЗАГСа, но вот весь население Сузакского района. Тамара Салиеванын айтымында ЗАГСтын имаратын оңдоп, керектүү эмеректер менен камсыздоого $60 000 ашуун акча каражаты сарпталган. Эске сала кетсек, USAID-тин атайын программасынын негизинде Араван, Кара Суу райондорунун айрым айыл өкмөттөрүндө дагы паспорт столдорун оңдоп түзөө иштери аткарылган.